Утман мен студенттерим, YouTube'дагы окуп жаткан студенттерим баарыңыздарга эскерте кетейин. Бүгүн китептин 3-чү сабагына келдик. Эскерте кетсем, биз жаңы китеп баштаганбыз, бүгүн мына 3-чү сабакка жетип келдик. Кандай жазыш керек, кандай окуганын мурун түшүндүрүп кеткенмин. Анда эмесе темага киришебиз. Бүгүнкү сабагыбыз Pyeongwon оорукана жөнүндө. Биринчи сабакты айтаардан мурун комментарийга сөзсүз ой пикирлериңизди калтырып жана жакпыруу басып, эгерде группалаштарыңыздар болсо, жакындарыңыздар болсо, ушул видеолорду сөзсүз бөлүшө кетиңиз, аларга дагы пайдалуу болсун. Анткени менин бирден бир максатым бул билимимди бөлүшүп, аларга пайдасын тийгизүү максатында алып барып жатамын. Мен өзүм студент кезде окуп жүргөндө ушундай материалдар аябай жетишсиз болгон, аябай кыйналганмын. Анан көп маалыматтар орусча болгон үчүн кыргызча эч кандай бир маалымат жок болчу. Ошол кезде бир 15-16 жыл мурун болчу бул. Анан баардыгын түшүнүп турсам дагы орусча бүт баардык сабактарды толуктуу да жооп бере албаганым үчүн көп жерден аркада калып калган учурларым көп болгон да. Ошондо аябай мындай ичимден ыза болгондо өзүмө өзүм сөз бергенмин. Мен буюрса ушул корей тилин мыкты деңгээлде үйрөнүп, эркин сүйлөп калганымда кийинки билим Кыргызстандагы райондордо чоңоюп, айылдарда чоңойгон менден кийинки муунга кыргызча ушундай жакшы бир нерсе кылып беремин, корей тилинен кыргызча кылып беремин деп максат койгон болчумун, өзүмө сөз берген болчумун. Ошол сөзүмдүн үстүнөн чыгайын деп мына ушул YouTube каналды алып барып жүрөмүн. Негизинен сиздердин лайк басып же комментарий жазганыңыздар бул акысыз. Эч кандай баасы деле жок сиздерге, бирок мен үчүн абдан бул баалуу нерсе. Ошондуктан аябаңыздар. Азыр болсом, билесиздер, Instagram баракчамды мен башка багытта алып барамын. YouTube'ду мына ушул корей тилинде гана алып барып жатамын. 3-чү сабагыбыз киришсек, мына Pyeongwon жөнүндө оорукана. 3-чү сабагыбызды окуп баштадык. Пейга ному аппайо. Ичим ооруп жатат. Ичим аябай ооруп жатат. 그래서 집 근처에 있는 병원에 가요. ошондуктан үйгө жакын жердеги ооруканага барам дейт. 병원에 가면 먼저 접수를 해야 돼요. 해야 해요. 접수 деген бул катталуу. Больницага барганда же кандайдыр бир жерге киргенде катталып өтүп, анан кийин паспорт көрсөтүп, анкета толтуруп, анан кийин андан ары өтөт. ошону 접수하다 деп айтат. катталуу. 이름과 주소, 전화번호를 적어요. атыны жана адресин, телефон номерин жазат. Бул жерде 전화번호, караңыздар, телефон номер дегенди 전화번호 дейт. 적어요 деген бул записать орусча, кыргызча жазып алуу. Мисалы үчүн 써요 деген сөз бар го, ал мисалы үчүн текстти, узун тексттерди жазгандарды айтат да. Кыска блокнотко бир нерселерди жазып алуу. Мисалы үчүн жаңы сөз үйрөндүңүз да ушул сабактанчы, ошону дептерге жазып алуу, ошондой нерселерди чогое деп айтат да, записать орусчасы, чогое. 써요 деп колдонбойбуз, чогое дейбиз. 그 다음에 대기실에서 기다려요. 대기실 деген бул күтүү залы. 대기실에서 기다려요. күтүү залында күтөмүн дейт. 간호사가, байкаңыздар, 간호사 деген жокпун, 간호사. 그дан окуя калып аткан жерлерин байкатасыздарбы? 간호사가 이름을 불러요. медайым атымдан чакырат дейт. 의사 선생님이 친자를 해요. 친잘 деген бул ошол обследование, карап чыгуу сизди, кайсыл жериңиз ооруйт, дем алууңуз жакшыбы, кайсыл жериңиз именно сизди тынчсыздандырып атат, ошолордун баардыгын чинжалхада деп айтат да. Медосмотр деп койсок дагы болот, чинжал. 주사를 맞아요. 주사 맞아요. 주사 бул укол, шприц, укол, 맞아요, ошол саю или укол алуу десе дагы болот. 조방전, ошол врач сизге кайсыл дарыларды ичиш керек, аптекага атайын жазып берет да. Prescription деп коет англисчеси, мен кыргызчасында, орусчасында унутуп атамын, кечиресиздер. Эгер димдеги эсимде болсо, prescription комментарийге жазып коесуздарбы, кандай деп айтат кыргызча орусчасынчы. Мисалы үчүн Кореяда врач дары жазып бергенде ушул рецепт боюнча гана аптека дары сатат да. Бул жок болсо ой келинбей дарыларды бере бербейт. Өзгөчө мисалы үчүн атайын бир конкретный ооруга
дары керек болсо жөн эле бере бербейт да. Ушул чобаңжон сөзү болуш керек. Чобаңжон жакта биздеп калгыла. Чобаңжоңул 받고 약국에 가요. ошол прескрипшнди алып анан дарыканага барамын дейт. Андан кийин 약을 받아요. дарыны алам. 집에 가서 약을 먹어요. үйгө барып дарыны ичем. 먹고 쉬어요 дейт. Бизде дарыны ичем деп айтабыз, суюктуу катары. А корейлерде жейм деп сүйлөйт. 약을 먹다. 약을 먹다. 약을 먹고 쉬어요. дарыны ичип эс алам. Эми сиздер бул текстти жакшы башкарыш үчүн мына биринчи корейчесин мына бул жерде жазылып турат. Кыргызчасын алдына жазыңыздар. Көчүрүп жазсаңыздар болот. Өзгөчө мына кызыл менен жазылган жерлерге жакшылап көңүл буруңуздар. Буларды эмнеге көңүл буруңуздар деп атам? Байкагаңыздарда мына Х тамгасы кээ бир жерде окулбай калат, кайсыл мезгилде окулбай калат деген суроо көп келет аябай. Андай эреже жок да. Ошондуктан биз билбейбиз кайсыл жерде Х окулат, окулбай калат. Кыргызчада деле ошондой. Мен чет элдик досторум аябай көп сурайт. Көз оба деп сүйлөйсүңөр, бирок жазганда оба дейсиңер. Качан оба болуп калат, качан көз деп окуп айтканда, жазганда көз деп жазалы. Ушундай суроолор берилет да. Мисалы биз деле жооп бере албайбыз туурабы? Корей тилинде дагы ушундай эрежелер бар да. Ошондуктан туура окуштарын жакшы эстеп калсаңыздар, сүйлөгөнүңүздөр дагы аябай мындай естественный чыгат да. Акцентиңиздер туура коюлат. Мисалы үчүн мына жерде 병원에 эмес, 병원에, 병원에, 적어요 эмес, 적어요, чтобы силер сүйлөгөнүңөр плавно, ушунчалык мындай тоскоолдуксуз үнүңөр чыгышы үчүн тегиширесо, ирымыл эмес. Ушуларды көңүл буруп жазыңыздар. Андан кийин англисче текст чыгат. Мен бул жерде өткөндө бирөө жазган экен, ушулар англисчеси эмес, ушулар кыргызча эле болсо болмок депчи. Англисчени деле приоритет кылып үйрөнүп кое бергениңиздер аябай жакшы, кеңеш бермек. Өзгөчө сиздер окуу менен, ушу баш башымды иштетип, башым менен акча табам, кара жумушка иштегим келбейт десеңиздер, англисчени базаны сөзсүз билип койгонуңуздар жакшы. Анткени азыркы заманбап техниканын үнүгүп аткан жеринде база болсо дагы хотя бы билишиңиздер керек да. Мисалы үчүн окуганды өтө терең азыр көңүл бура албайм десеңиздер дагы жок дегенде, мына бул жерде эң жөнөкөй сөздөр, эң базалар жазылган. Муну мектеп окуучулары даже билиш керек. Ушуларды баштап үйрөнүп кое бериңиздер, силерге зыяны тийбейт. Макулбу? Англисчесин жазып, астына корейчесин жазып башыңыздар. Анан 3 жолунан окуп чыгыңыздар. Мен мурунку биринчи сабакта түшүндүрүп бергем, 3 жолдон окуп чыгуу жөнүндө. Эми vocabulary деген бул сөздүк. Бүгүнкү тексттеги чыккан сөздөр. Кеттик анда эмесе биринчи сөздү караңыздар. П, курсак, ич, ному, аябай, апыда, оору, чип, үй, 근처, жакын жерде, айлана тегерегинде, 병원, оорукана, 가다, баруу, 접수, катталуу, регистрация кылуу, 이름, ат, 주소, адрес, 전화번호, телефон номер, 적다, жазып алуу, 대기실, күтүү залы, 기다리다, күтүү, 간호사, хоса эмес, 간호사, медайым, 부르다, чакыруу или атоо. Мисалы үчүн муну биз мындай деп атайбыз дегенде 부르다 колдонулат. 의사 선생님, доктор, 진찰을 하다, 진찰을 하다. медосмотрдон өтүү, текшеринүү, көрүнүү, бизде докторго көрүнүү деп коебуз го. 주사, укол, 주사를 맞다, укол алуу, укол саюу. 처방전, prescription, дарынын жазып бергени. 받다 алуу, 약국, дарыкана, 가다 баруу. Андан кийин 약, дары, 먹다, же, шүйда, эс алуу. Бул жердеги больницага керектүү сөздөр жазылган. Бул дагы аябай кызыктуу. Калсаңыздар жазып алсаңыздар болот. 대학병원. Кореяда 대학병원 деп коет да. Бул 대학 бул университет дегенди билдирет. Мисалы үчүн Кыргызстанда медакадемия бар. Медакадемияга тапшыргандар ошол медакадемиянын өзүнүн больницасы болот. Ошол жерден практика өтүшөт, ошол жерден окуп, бул медицинаны деген практика боюнча кылыш керек. Ар бир университеттин, Кореяда чоң университеттердин өздөрүнүн больницалары болот да. Өздөрүнүн именно элестетсеңиздер ушундай өнүккөн.
ошону Тэйхак-Пёнгмон деп коет да. Чоңап-Пёнгмон деген бул аябай чоң больница, анын ичине бардыгы кирет. Бардык бөлүмдөр ичине кошулган. Мисалы үчүн кичинекей биздин райондогу больницадан или биздин шаардагы больницадан орунну чоң больницага жибериш керек болсо, ошо Чоңап-Пёнгмонго жиберишет да. Бул андан дагы чоңураагы бул. Жалпы карай турган. Мисалы үчүн андан кийинкилер майда отделдерге бөлүнүп кетет. Мисалы үчүн неква терапевт, веква бул хирургия, операция кылган бөлүм. Ибиин хоква бул лор, кулак, мурун, тамак ушуларды карайт. Анква бул көз, соаква бул балдар дарыгери, педиатр. Санбуинква деген бул гинеколог же кош бойлуу аялдар көрүнө турган бөлүмдү айтат. Кийинки тема 4-сабакты кошо өтүп кетели. Йоңагван көңүл буруңуздар, хны окуган жокмун. Йоңхагван эмес, Йоңагван. Кинотеатр. Текстти көчүрүп жазып алыңыздар. Же болбосо дароо эле могул жерден англисчесин көчүрүп жаздырып, ылдыйынан корейчесин көчүрүп жазып алсаңыздар да болот. Кимге кандай ыңгайлуу ошондой кылыңыздар. Кеттик, окуйбуз. Чингураң Йоңарыл 볼 거예요. Досу менен кино көрөм. Негизи кинону көрөм деп сөзмө-сөз отурча кинону болуп калат. Кыргызча кино көрөм дей беребиз. Кинотеатрдан көрөт экен да. Ошону айтып атат. Чонун мусоун Йоңарыл 좋아해요. Мусоун деген коркунучтуу деген сөз. Мен коркунучтуу кинолорду жакшы көрөмүн. 그런데 제 친구는 무서운 영화를 싫어해요. Бирок менин досум коркунучтуу кинолорду жаман көрөт, жакпайт. 그래서 그냥 액션 영화를 볼 거예요. Ошон үчүн жөн эле боевик кинону көрөбүз дейт. Экшн деген боевик кино. 이 영화는 인기가 정말 많아요. Бул кино абдан популярдуу. Инки 많아요. Ушу сөздү раз и навсегда жаттап калыңыздар. Абдан популярдуу деген сөздү инки 많아요 деп айтышат да. 인기 많아요. 그래서 어제 미리 표를 샀어요. ошон үчүн кечээ заранее дейт 미리 билет сатып алып койдук. 영화를 보기 전에 팝콘이랑 콜라를 샀어요. кино көрөрдөн мурун попкорн, кола сатып алдык. 영화가 곧 시작될 거예요. кино жакында башталат. 너무 기대돼요. 기대돼요 деген сөздү мурунку сабакта бергенмин. Эстеп калыңыз. Ким эсинде бар болсо комментарийге жазыңыздар. 기대돼요. Ким кандай түшүндү? Бул сөздү айтпай эле коеюн, котормосу сиздерге тапшырма болсун. Эми туура окуу бөлүмүн караңыздар. Бул жерде атайын биз үн чыгарып окушубуз керек. Бул жерде атайын жазылып турат. 큰 소리로 읽어보세요 деп үндү катуу чыгарып окуп көргүлө. Англисчесинде айтып атат. Read out loud. Үндү чыгарып окуу, сыртыңардан окугула дейт. Practice pronunciation. Акцентиңерди практика кылгыла, машык кыла дейт. Тилиңерди машыктыргыла дейт. Бул жерде 볼 거예요. караңыздар. Кыга басым жазылат. 볼 거예요 десе ката. 볼 거예요. Үнүңөр четко дана чыкканда силерди дагы жакшы түшүнүшөт да. 좋아해요 болбойт бул жерде, көбү ката окушат. 좋아해요. жактырам деген сөз жактырам. Бул жакшы деген сөз эмес. Жакшы деген сөз 좋아요. 해요су жок болот. 좋아요 жакшы, сонун, хорошо, классный деген сөз. 좋아해요 бул нравится, мага жагып атат деген сөз. 좋아해요. 싫어해요. караңыздар. 싫어해요. жактырбайм. 싫어해요 эмес. 싫어해요. 볼 거예요. 액션. 인기 эмес. 인기가 эмес. 인기. 그가 эки к турат бул жерде. 많아요 эмес. 많아요. 샀어요. popcorn이랑 콜라를 샀어요. Андан кийин англисчесин жазасыздар. Астына көчүрүп, колду машыктырабыз. 3 жолдон үн чыгарып окуйбуз. Кийинки бетке жаңы катышкан сөздөрдү жазасыз. Vocabulary.
жаңы сөздүгү. 친구, дос, 영화, кино, 보다, көрүү, 무섭다, коркуу, коркунучтуу, 좋아하다, жакшы көрүү, жактыруу, 싫어하다, жаман көрүү, жакпоо, 인기 많다, белгилүү, популярдуу, 어제, кече, 미리, заранее, 표, билет, самолетко билет, музейге билет, киного билет бардыгын 표 дейсиз. 사다, сатып алуу, чон, мурун, попкорн, кола, 곧, жакында, 시작되다, башталуу, башто эмес, башталуу. Мен кинону баштабайм да, кино өзүнөн өзү башталат, ошондо башталуу, башталып жатат. Эгер ушул жерге 시작하다 болсо, мен баштап аткан деген да. Түшүндүңүздөрбү? Кидеде да тапшырмага бердим ушул сөздү. Бул сөздү аябай билип алсаңар, аябай жакшы өзүңөр үчүнчү. Ой, кечиресиздер, башка бир жазып кеттим. Андан кийин бул жерде киного байланышкан сөздөр бар. Караңыздар. Ушул сөздү дагы жазып алыңыздар. Мүмкүн кереги тийип калат. 공포 영화. Бул ужас кинолор, коркунучтуу кинолор. Ошону ужасный кинолорду 공포 영화 дейт. 멜로 영화. Бул романтик кинолор, мелодрама. 멜로. Экшен, боевический, боевик, уруш, мушташный кинолорду айтат. 전쟁 영화. Бул согуш кино. 코미디 영화, комедия. 공상 과학 영화 деп коет. Бул science fiction, бул илимий документальный фильмдерди айтат. Илимий документальный тартылган кинолор болот го. Ошону айтат. Фильм деп койсок болот, анда кандайдыр бир окуя болгон эмес, кандай изилдөөлөр, даталар, бул жерде илимий жактан далилденип чыккан нерселер, ушундай документальный фильмдерди айтат да. SF 영화, science fiction англисчеси. Animation, анимация, драма, сериалдар, драма. Ушуну түшүнбөйм, өзү оригинал тилинде драма болуш керек, бирок орус тилинде дорама деп алышкан да, өөнө туура эмес айтып, орус тилине туура келбейт. Ошондон дорама деп алышкан да, негизи анын ичине драма деп айтыш керек, оригинал тилиндечи. Сериалдын бардыгын драма дейт корейлерчи, анан аны орус тилинде дорама деп чыгарып, дорама дегенде эле корейче сериалдарды түшүнүп калганбыз да. Негизи любой сериалдын түрүн драма деп айтат корей тилиндечи, драма. Кажок 영화, үй бүлөлүк кино. Түшүнүктүү болду. Бүгүнкү сабакта биз дароо эле 3-4 сабактарды окуп салдык. Чарчабай, зерикпей ар бирин жазып чыгыңыздар. Майда ушундай темалардан чогулуп отуруп, анан тамчыдан ташкын уралат деп коет. Анда эмесе кийинки сабакты күтүп аткан болсоңуздар, дагы жазыңыздар комментарийга. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.